Анда эмесе адабий окуу сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы боз торгой. Боз торгой. Биз дале адырда соко айдап жүргөн элек. Айдалган жерге кара чыйырчык, карга, таан жабыла конот. Андан курт издешет. Деги жан-жаныбардын жан багуусу өзүнчө эле тынымсыз күрөш тура деп айтканымча, торгойдун канаты кулагыма көп серпилип, өзүм койнума бөгүп калды. Көрсө, ал көккө төнүп сайрап турган кезинде аны кыргый качырыптыр. Торгой койнума киргенде аны алууга тик качырган кыргый мага тие жаздап, кайрасып кайыды. Бөккөн торгойду койнуман алдым. Жүнү жумшак, жазыксыз, көзү мөлдүр, аянычтуу. Кантсин байкуш, аябай корккон экен. Эти ысып, кичине жүрөгү тез-тез сокконун колум сезди. Торгойду уучтай буш кармап туруп, эми коркпо, кутулдуң, дедим. Анан бүрсөгөй тумшугуна шилекейимди оозанттым. Даамын алгансыды торгой. Тумшугун ачып чапты. Шилекей алышкан дос болдук экөөбүз. Кош деп алаканымды жаздым. Ошол замат торгой эркинче учуп кетти. Бул торгойдун аман кутулганына кубанып, карааны көрүнбөй калганча мен аны карап турдум. Бир аздан кийин төбөдө безелене сайраган боз торгойдун мукам үнү көңүлүмдү эргитти. Балдар, сөздүк дептерибизге жазып алабыз. Бөгүп калды деген сөз жатып калды дегенди билдирет. Ал эми көккө төнүп деген сөз асманга бийиктеп барып дегенди билдирет.